Балыкчы шаарындагы 3 мектептин 14 бүтүрүүчүсү 190 балдан жогорку көрсөткүчтү камсыздап, шаар мэринин акчалай сыйлыгына ээ болушту. Окуучулардын ар бирине шаардык бюджеттин эсебинен 20 000 сомдон бөлүнүп, алтын тамга алган 2 окуучуга 100 000 сомдон бөлүнүп берилди. Эң жогорку 190-200 балдан өйдө алган окуучуларды мэрия тарабынан сыйлыктарга ээ болушту. Айта кетсем, жергиликтүү бюджеттен ошол сыйлоо аземине 480 000 сом бөлүндү. Көбүнчө бизде ошол Талстой гимназия окуучулары алышты, 2 гимназия мектептики. Дагы ошондой эле номер 3 Канат Аликович Абдылдаевдин жалпы орто мектебинин окуучулары да ээ болушту. Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Илим Шарыпов 198 балды камсыздаган. Жалпы республикалык тестирлөөгө 1 жыл бою даярдык көрүп, жыйынтыгында өзү каалаган кесипти аркалоо алдында турат. Мен ортадан 198 балл алдым. Ортага сентябрдан баштап даярданып жүрдүм. Бүгүн бизге мэрия 20 000 сом премия берди. Мен ушуга ыраазычылык билдирем. Бизге бул символ болду, аябай күчтүү. Келечекте программист болгум келет. Буюрса Манаста окуйм деп атам. Кийин мамлекет үчүн чоң салым кошкум келет. Кийин программист эң мыктысы болуп, Кыргызстанды өнүктүргүм келет. Бүгүн Балыкчы шаарынын мэри жакшы балл алган 190дон өйдө балл алган окуучулардын бардыгын сыйлап, өзүнүн стипендиясындай жакшы тапшырып, окуучулар балдарыбызга бир жакшы мотивация берди. Ушу мэрибизге чоң рахмат айтам. Бул балдар үчүн чоң бир жакшы мотивация болду, келечекке болгон чоң үмүт болду. Бүтүрүүчүлөрдүн окуу деңгээлине сарасеп салып, билим көрсөткүчүн аныктаган жалпы республикалык тестирлөө аркылуу жогорку окуу жайларга кабыл алуу жүргүзүлөт. Жыл сайын мамлекет жана жергиликтүү бийлик тарабынан окуудагы жетишкен ийгиликтери үчүн бүтүрүүчүлөргө материалдык колдоолор көрсөтүлүп, шыктандыруу аракети көрүлүп келет. Өкүнүчтүүсү быйыл облус аймагынан бир дагы окуучу алтын сертификатка ээ болгон эмес. Миргүл Жеңишева, Асылбек Саманчиев, Илич Касийинов, Балыкчы шаары.